Күндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырып, бүгүн программасы. Студияда мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Тажикстан менен Өзбекстандын чек арасындагы атышуудан 17 киши каза болду. КСДПнын жаштар канатынын мүчөсү тамактанып отурган жеринен кармалды. Жарандык көзөмөл комитети Бишкектеги адамды жүзүнөн тааныган видео камераларга каршы чыкты. 20 адамдан турган куралдуу топ бет кап кийип, Тажик-Өзбек чек арасында жайгашкан чек ара заставасына чабуул койду. Ал аймак Тажикстандын Борбор шаары Душанбеден 60 чакырым аралыкта жайгашкан. 6 ноябрга караган түнү саат 3:23 чамасында белгисиз адамдар ок атуучу куралдар менен Султанабад чек ара аскер бөлүгүндөгү номер 4 Ишкабод чек ара заставасына кол салганын Тажикстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Ал аймак Тажикстандын Борбор шаары Душанбеден 60 чакырым алыстыкта. Кол салуу учурунда алар 5 даана ок атуучу куралды тартып алышкан. Күч түзүмдөрү жүргүзгөн операциянын жыйынтыгында куралдуу топтун 15 мүчөсү жок кылынса, алардын ичинен 5-өө кармалды. Атышууда бир чек-арачы жана Тажикстандын Ички иштер министрлигинин бир кызматкери каза болду. Учурда окуя болгон жерде ыкчам тергөө тобу түзүлүп, изилдөө жүрүп жатат. Кыргыз чек-арачылары тарабынан кармалган Тажикстандын Ворух айылдык кеңешинин тургундары Боизжон Бобохасанов менен Дилшот Каримов айыппул төлөгөндөн кийин кое берилди. Алар 3 жумадан ашык Баткендеги убактылуу кармоочу жайда кармалып турушкан. Азаттыктын тажик кызматы кабарлагандай, бул иш боюнча Баткен шаардык сотунун отуруму 5 ноябрда өтүп, Бобохасанов менен Каримовка чек арадан мыйзамсыз өткөндүгү үчүн ар бирине 37 000 самония, же болбосо $3700 ашык өлчөмүндө айыппул салынды. Ворух айылдык кеңешинин тургундарын кыргыз чек-арачылары 14 октябрда кармап Баткенге жеткирилген. Алардын жанында мергенчилик куралдары болгон. КСДП партиясынын жаштар канатынын мүчөсү Бакыт Абдыкеримовду УКМКга кармап кетишти. Бул тууралуу Facebook колдонуучу Кундуз Ажибекова өздүк баракчасына жазды. Ажибекова билдиргендей, Бакыт Абдыкеримовду Бишкектеги Москва жана Шупаков көчөсүндө жайгашкан Вкус Востока чайханасында отурган жеринен кармап кетишкен. Аны кармоонун эч кандай себептери айтылган эмес. Мындан сырткары Ажибекова Бакыт Абдыкеримов 7-8 август Койташ окуясында жаракат алгандыгын белгилеп, улуттук коопсуздук комитетинин мындай аракетин кандай бааласа болот деген билдирүү калтырган. Бүгүн Бишкек шаарынын Ленин райондук сотунда Борбор калаанын мурдагы мэрлери Кубанычбек Кулматов жана Албек Ибраимовдун жана дагы 10 айыпталуучунун иши каралууда. Соттук отурумдун жүрүшүндө айыпталуучу Өмүрканов өзүн жаман сезип, сотко тез жардам чакырылды. Учурда сот 15 мүнөттүк тыныгуу жарыялады. Эскерте кетсек, Бишкек шаарынын экс-мэрлери Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимов мэриянын капиталдык курулуш башкармалыгынын мурдагы жетекчиси СО жана жеке компаниялардын башчылары КШ жана СА 303 берене коррупция боюнча айыпталышууда. Шоу-бизнес чөйрөсүнүн өкүлдөрүнүн бири укук коргоо органдары тарабынан кармалганын жеке булактарына таянуу менен айрым басылмалар жазып чыгышкан. Маалыматка караганда, кармалган жарандын жанынан баңгизаты табылып, бул факты баңгизат сактоо беренеси менен катталып, сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Териштирүү иштери жүргүзүлүп, анын негизинде баш коргоо чарасын караган Ленин райондук соту 26 октябрда кылмышка шектүүнү 2 айга камакка алган. Бул маалыматты тактоо үчүн Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматына телефон чалуубуздан майнап чыккан жок. Чалууларга эртеден бери эч ким жооп бербей жатат. Бирок кармалган жаран шоу-бизнестин кайсы өкүлү экендигин иликтеп көрүп, өздүк маалымат булактарыбыз аркылуу кармалган жаран Худол ырчы Жакут Сыдыков экендигин билдик. Жакут Сыдыков учурда тергөө абагында кармалууда.
Бишкекте жаңы курулуп жаткан көп кабаттуу үйдүн 11-чи кабатынан жаш кыз секирип кетти. Бул тууралуу Кактус медиага курулушчулар билдирген. Алардын айтымында жарым саат мурун Тыныстанов менен Киев көчөлөрүнүн кесилишинде салынып жаткан бийик кабаттуу үйдүн терезесинен секирген. Алдын ала маалыматтар боюнча бийиктен кулаган кыз фирманын кызматкери жана Кытай тилинен котормочу болуп иштейт. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы суицидти тастыктап, жеринде милиция кызматкерлери иш алып барып жаткандыгын маалымдады. Бул жолдуу маалыматтарда кыз 11-чи кабаттан кокустан кулап кеткен. Ал жердеги курулуш таштандылары жана пенопласттардын үстүнө түшкөн. Жабырлануучу ооруканага жаткырышты. 5 ноябрь күнү Бишкектеги Ленин районунун Орто Сай айылында 2 кабаттуу турак үй өрттөнүп кетти. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык, Тилсиз Жо Рысмендиев көчөсүндө жайгашкан турак үйдөн чыккан. Өрт тууралуу маалымат саат 20:14-тө түшүп, өрттү өчүрүүгө жалпы 3 бөлүм штаб тартылган. Кошумча маалымат берилет. Кыргызстандагы жарандык көзөмөл комитети кыймылы адамды жүзүнөн тааный турган камераларды орнотууга каршы чыкты. Курамына белгилүү укук коргоочулар жана жарандык активисттер кирген кыймыл тараткан билдирүүдө мындай видео көзөмөл системасы адамдын укугуна жана жашоосуна кооптуу кийлигишүү деп аталды. Укук коргоочу Динара Ашрахунова Азаттык радиосуна билдиргендей, бул ыкманын ачыктыгы жана жарандар үчүн коопсуздугу камсыздалмайынча адамды бетинен тааный турган системага мораторий жарыялоо керек. Бишкекте 31 октябрда командалык борбор иштей баштады. Анын алкагында шаарга адамдын жүзүн тааный турган 60 видео камера орнотулган айтылды. Борбордун максаты кылмыш болгон жерге ыкчам чыгуу, коомдук коопсуздук жол коопсуздугун камсыз кылуу. Түркия Кыргызстандык кыз келиндер тобун депортациялады. Бул тууралуу мамлекеттик Анадолу кабар агенттиги маалымдады. Маалыматта 5 ноябрда Түркиянын Артвин аймагында полиция сойкулук беренеси боюнча 33 чет өлкөлүктү кармаганы жана аларды мекенине жөнөткөнү жазылган. Алардын 4-өө кыргызстандыктар, кармалган 33 шектүүнүн 12-синде жугуштуу оору бар экендиги аныкталды. Түркиянын Артвин аймагы Грузия менен чектешет. Артвин аймактык саламаттык сактоо бөлүмүнүн маалыматы боюнча 2018 жылы 261 чет өлкөлүк кыз келин сойкулук беренеси менен медициналык текшерүүдөн өтүп депортацияланган. Расмий маалымат боюнча Түркияда учурда 1 миллиондон ашык чет өлкөлүк жашайт. Алардын 86 миңге жакыны гана эмгек визасы менен иштейт. 2018 жылы Түркияда 30 миңден ашык кыргызстандык жаран катталган. Негизинен мигрант кыз келиндер бала багуучу, улгайган кишилерди карап баккан камкорчу болуп жана үй кызматтарында иштешет. Мына ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбыз соңуна чыгат. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.